Саламатсыздар балдар. Силер менен дагы кезекте химия сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен өзгөчө дагы бир башка бир элемент кошулган главаны баштайбыз. Бул глава азоту бар органикалык бирикмелер. Биз силер менен ошол күнгө чейинки өткөн темаларыбызда курамында көмүртек, суутек жана кычкылтеги бар бирикмелер жөнүндө окуп келгенбиз. Эми бүгүн биз силер менен курамында көмүртек, суутек, кычкылтек жана азоту бар бирикмелер жөнүндө үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен курамында азоту бар кошулмалардын ичинен нитро бирикмелер деген теманы өтөбүз. Нитро бирикмелердин түзүлүшүн жана алардын колдонулушун карап чыгабыз. Нитро бирикмелер жөнүндө кеңирээк маалымат алыш үчүн балдар биз силер менен азыр тринитроцеллюлоза менен тринитроглицериндин пайда болуу реакцияларын карап көрөлү. Алар кантип пайда болушат экен? Глицериндин азот кислотасы менен аракеттенүүсү шартка жараша жүрөт. Бул жерде реагенттердин сандык катышына жараша болот жана катализатордун дагы концентрациясына жараша болот. Жана ошондой эле бул жерде үчүнчү фактор бул температурага жараша болот экен. Ушул 3 факторго жараша бул жерде глицерин азот кислотасы менен кошо моно, ди жана тринитроглицерин деген уулуу заттарды пайда кылат. Бул жерде мына биринчи реакцияда карап көрүп турасыңар балдар. 2 молекула азот кислотасы кошулуптур. Кошулганда глицериндин молекуласындагы 2 суутектин атому менен кошулуп кислотанын курамындагы OH менен кошулуп суу болуп чыгып кетти дагы глицериндин молекуласына 2 NO2 тобу келди. Демек 2 NO2 тобу келгендиктен бул динитроглицерин деп аталды. Ал эми кийинкисин карап көрөлү. Кийинки реакцияда болсо глицериндин молекуласындагы 3 спирттик OH тобундагы суутектин атому азот кислотасындагы гидроксил тобу менен кошулуп 3 молекула суу бөлүнүп чыгып кетти. Могу жерде көрүп турасыңар. Чыгып кетти дагы 3 суутектин ордуна 3 NO2 нитро тобу келип кошулду. Дагы 3 нитроглицерин же болбосо тринитроглицерин деген зат пайда болду. Бул жерде сиз көрүп тургандай NO2 же нитро тобу глицериндин молекуласындагы көмүртек менен кычкылтек аркылуу байланышты. Түздөн түз NO2 тобу көмүртек менен байланышкан жок, ортосунда кычкылтек турат, кычкылтек аркылуу байланышты. Нитроглицерин бул оор май сыяктуу зат. Сууда эрибейт. Өтө жарылгыч зат мунун. Салыштырма салмагы 1,6 барабар. Бирок спирттеги эритмеси жарылбайт. Ошондуктан муну көбүнчө спиртте сакташат экен. Анын буусу өтө уулуу, өмүргө кооптуу зат болуп саналат. Бир аз силкинүүдөн эле ал жарылып кетет. Ошондуктан тринитроглицеринди жардоо иштеринде колдонушат. Мындан динамит алынат. Тринитроглицериндеги 75% динамиттин 75% нитроглицеринден турат, ал эми 25% трепен деген заттан турат дагы. Экөө кошулуп туруп динамит деген зат пайда болот. Эми балдар целлюлозаны карап көрөлү. Бизге белгилүү, целлюлозада алдегид тобу жок. Бирок гидроксил тобу бар экендигин целлюлоза кислоталар менен этерификация реакциясына кирип көрсөткөн. Ошондуктан целлюлоза көп атомдуу спирттерге мүнөздүү болгон реакцияга кирет. Глицерин сыяктуу эле целлюлоза дагы көп атомдуу спирттерге кирет деп айтканбыз. Мисалы, концентрацияланган азот кислотасы менен нитрилөө реакциясында целлюлоза бул жерде концентрациянын күкүрт кислотасынын катышуусу менен жүрөт. Мына көрүп турасыңар. Кислота катышкан жана температураны белгилүү эмеге чейин ысытабыз. Ысытканда целлюлозадагы шартка жараша моно, ди жана 3 нитроэфирлерди пайда кылат. Мына реакцияда силер көрүп турасыңар. Целлюлоза 3 молекула азот кислотасы менен реакцияга кирди. Үчөө реакцияга кирди дагы целлюлозанын молекуласындагы 3 суутек
кислотанын курамындагы гидроксил тобу менен кошулуп 3 молекула суу бөлүнүп чыгып кетти дагы мында дагы 3 нитроцеллюлоза пайда болду. Же болбосо тринитроцеллюлоза деп аталат экен. Пайда болду. Бул жерде дагы идентификация реакциясына кирип глюкоза татаал эфирдик касиетти көрсөттү. Мында дагы мунун молекуласына дагы байкап карасаңар, азыр целлюлозанын курамындагы көмүртек менен NO2 нитро тобу кычкылтек аркылуу байланышты. Эгерде кычкылтек аркылуу байланышканда биз кандай заттарды айткан элек, балдар? Эгерде кислотанын калдыгы көмүртек атому менен же спирттин молекуласына көмүртек менен кычкылтек аркылуу байланышса, булар татаал эфирлер деп айтканбыз. Демек целлюлоза дагы эмне экен? Эфирдик касиетти көрсөтөт экен. Реакция идентификация реакциясы деп аталып калат. Бул жерде тринитроцеллюлоза пайда болду. Тринитроцеллюлоза бул пироксилин деген ат менен өндүрүштө тез күйүп жалгыз зат катары пайдаланылат экен. Демек, биз азыр балдар силер менен карап өттүк. Биринчи тринитроглицеринди карадык. Глицеринди нитро тобун алдык. Андан кийин целлюлозага нитро тобун кошуп нитроцеллюлозаны алдык. Демек, нитроцеллюлоза жана нитроглицерин экөө тең. Экөөнүн тең азот кислотасынын татаал эфирлери болуп саналышат экен экөө тең. Себеби нитро тобу экөөнүн тең молекуласында көмүртек атомдору менен кычкылтек аркылуу гана байланышып турганын өзүңөр көрүп күбө болдуңар. Эми балдар, эми силер менен бензол жана толуолдун азот кислотасы менен болгон реакциясын карап көрөлү. Биринчи бул жерде бензол жазылып турат. Биз бензолго азот кислотасын кошсок, таасир этсек, мында дагы күкүрт кислотасы катышат экен. Анын катышуусунда кошконубузда бензолдун молекуласындагы сутек атому азот кислотасынын молекуласындагы гидроксил тобу менен кошулуп мында да суу бөлүнүп чыкты. Суу бөлүнүп чыкты дагы NO2 же нитро тобу бензолдун молекуласындагы көмүртек менен түздөн түз байланышты. Көрдүңөр, түз байланышып турат бул жерде. Мында кычкылтек аркылуу байланышкан жок. Мунун аты нитробензол деген зат пайда болду. Ал эми толуолду карап көрөлү. Толуол бул силерге белгилүү, бул бензолдун эмнеси бул? Гомологу болуп саналат, гомологу. Метилбензол же толуол. Муну биз ЮПАК боюнча атаганыбызда 1 метил бензол деп атаганбыз. Жана экинчи аты, мунун аты толуол. Эгерде биз толуолго кислотанын катышуусунда ысытуу менен жанагындай эле азот кислотанын катышуусун көбөйтсөк, мында толуолдун молекуласындагы 2, 4, 6 номердеги көмүртектин атомдору менен кошулат экен дагы 2, 4, 6 тринитротолуол деген зат пайда болду. Мында 2, 4, 6 номердеги көмүртек атомдогу көмүртек менен кошулуп турган сутектин атомдору азот кислотасынын молекуласындагы OH тобу менен кошулуп суу болуп чыгып кетти. Мынакей бул жерде көрүнүп турат балдар, 3H2 болуп бөлүнүп чыгып кетти дагы. Анын ордуна NO2 тобу келди. 2, 4, 6 номердеги көмүртек атому менен кошулуп тринитротолуол же болбосо 2, 4, 6 тринитротолуол же мунун башкача аты бул, экинчи аты бул тротил деген ат менен бул белгилүү экен. Мына ушундай зат алдык. Бул зат дагы нитро тобун кошуп алган зат болду. Эми балдар, ушундай нитро тобу түздөн түз көмүртек менен байланышкан заттар нитро бирикмелер деп аталат экен. Ушул реакция нитрлөө реакциясы деп аталат. Биз жана мындан мурдагы реакцияды карап көрдүк эле. Целлюлоза менен глицеринди карап көргөндө нитро тобу целлюлоза менен глицериндин молекуласында көмүртек менен түздөн түз байланышпастан кычкылтек аркылуу байланышкан болчу. Кычкылтек аркылуу байланышкан заттар булар татаал эфирлер эле. Ал реакция этерификация реакциясы болуп калды эле. Ал эми бул жерде бензол менен толуолдун азот кислота менен болгон реакциясында болсо нитро тобу көмүртек атому менен түздөн түз байланышты. Ушул сыяктуу
заттарды биз нитро бирикмелер дейт экенбиз. Жана ушул реакция нитрилөө реакциясы деп аталат. Демек, балдар, мынакей азыр эле айтып өттүм, реакцияда бензошик чечесинен суутек атом бөлүнүп, кислотанын курамында гидроксил тобу менен суунун молекуласы пайда кылат да, нитро тобу бензошик чечесиндеги көмүртек атомуна байланышат. Мындай бирикмелер нитро бирикмелер деп аталат. Эфирлерден айырмаланып, нитро бирикмелерде азот жана көмүртектин атомдору кычкылтек аркылуу бириккен эмес, булар түздөн түз бириккен. Биз жана балдар силер менен айтып өттүк, бул заттарды булар жарылгыч болгондуктан буларды биз жардыруу иштеринде колдонот деп айттык. Мына силер сүрөттө көрүп турган бул жардыруу болуп турат бул жерде. Бул жардырууну тротилдин жардамы менен жүргүзүшкөн. Демек, тротил бул өтө катуу жардырууну пайда кылган зат экен дагы, ал көбүнчө согуш иштеринде колдонулган могу сыяктуу жардырууну пайда кылат экен дагы, аны жардыруу максатында колдонушат экен. Бул зат болсо, силер көрүп турган зат бул динамит. Мына өзү жазылып турат, динамит. Динамит дагы бул да жардыруу максатында колдонулат. Муну билесиңер балдар. Динамиттин курамы 75% нитроглицерин, ал эми 25% трепенден турат деп айтып өттүк. Демек, нитробирикмелер булар көбүнчө эмне экен? Булар жардыруу иштеринде колдонулушат экен. Эми балдар, силер менен биз бензолдун дагы бир туындусу болгон фенолду карап көрөлү. Фенолдун нитрилөө реакциясы. Фенол, бензол жана толуолдон айырмаланып, нитрилөө реакциясына бул катализаторсуз эле катышат экен. Фенолду нитрилөөдө мына өзүңөр көрүп тургандай 3 молекуласы, 3 көмүртек атомундагы бириккен 3 суутек атому кошулуп суу болуп чыгып кетти, 3H2 болуп чыгып кетти. Мында 2, 4, 6 тринитрофенол деген зат пайда болду. 3 нитрофенол, тринитрофенол же болсо муну пикрин кислотасы деп атайт экенбиз. Фенолду нитрилөөдөн сары түстөгү катуу кристалдык продукт тринитрофенол деген зат пайда болот. Фенолдо дагы NO2 нитро тобу көмүртек атому менен түздөн түз байланышты. Бул дагы нитро бирикмеге кирген зат. Фенолду нитрилөөдөн биз сары түстөгү катуу кристалдык продукт, мына сыяктуу катуу кристалдык продукт тринитрофенол деген затты алабыз. Тринитрофенол сууда жакшы эрийт. Бул эритмеси сары түстө. Мындай сары түстө. Фенолго караганда тринитрофенолдун кислоталык касиеттери күчтүүрөөк. Муну пикрин кислотасы деп атайбыз. Анын туздары пикраттар деп аталат. Бул пикрин кислотасы боёктук касиеттерине ээ болот экен дагы. Ал жүндү эле эмес, жибекти дагы сары түскө боойт экен. Демек, бул боёктук касиети күчтүү экен. Бирок аны көбүнчө негизинен жарылгыч заттар катары колдонот экенбиз. Мына ушинтип балдар, биз силер менен бүгүн нитро бирикмелер жөнүндө карап өттүк. Алардын түзүлүшүнө көңүл бурдук, жана алардын колдонуштарына карап өттүк. Азыр мен балдар силерге тапшырма берейин. Тапшырманы ушул жерде аткарып мага көрсөтөсүңөр. Ушул тема боюнча мен силерге азыр суроолорду беремин.